Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укук боюнча комитетинин кечээ 1 февралдагы жыйынында Кыргыз Республикасынын мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Бул мыйзамды алгач парламенттин 6-чакырылышы кабыл алган. Бирок 1 декабрдан баштап жаңы кылмыш жаза кодексин, кылмыш жаза процессуалдык кодексин жана жазык кодекстерин колдонуу күчүнө кирген. Буга байланыштуу президент аталган мыйзамга техникалык өзгөртүү киргизүү үчүн кайра кароого жиберген. Юстиция министри Аяз Баятов парламент комитетинде баяндама жасап, учурда эң зарыл болгон мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамга айрым техникалык өзгөртүүлөрдү киргизүү керектигин белгилеп, депутаттардан колдоп берүүнү суранды. Мыйзамдын негизги максаттары бул жарандык жана административдик сот өндүрүш чөйрөсүндөгү квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүү механизмдерин киргизүү, жарандарга мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүлгөнгө чейин иштердин категорияларын кеңейтүү. Жөнөкөй сөз менен айтканда, урматтуу депутаттар, бул мыйзам керек бизге, бул туура мыйзам. Бирок сиздер билгендей, 1 декабрда жаңы кылмыш жаза кодекс жана кылмыш жаза процессуалдык кодекс ишине кирди. Ошондуктан техникалык жактан 2-3 жеринен оңдош керек болот бул мыйзамды. Бирок администрациядагы, юстиция министрлиги дагы бардыгыбыз ушул мыйзамды колдоп турабыз. Бул керек мыйзам. Адвокаттын бир терминологиясы бар, балдарга жардам бере турган адвокат деген. Ушундай техникалык жактан биз макулдашуу топту түзүп туруп, ушул мыйзамды бат иштеп алдыга жылдырганга даярбыз. Кыргызстанда калкка акысыз консультациялык укуктук жардам көрсөткөн 40ка жакын борбор бар. Жаңы демилгеленген мыйзам долбоору аталган борборлордун натыйжалуу иштөөсүн камсыздоону максат кылат. Тагыраагы тергөө учурунда гана мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүлдү деген статистикадан оолактап, жарандар өздөрү келип юридикалык жардам алууну камсыз кылуу аракети көрүлөт. Министр Аяз Баятов белгилегендей, Кыргызстандагы мамлекет кепилдеген акысыз юридикалык жардам жөнүндөгү мыйзам Борбор Азия мамлекеттеринин арасында эң ийгиликтүү кадамдардын бири болуп саналат. Бирок муну менен токтоп калбай, учурда аталган мыйзамды дагы да эффективдүү иштөөсү үчүн өзгөртүү учур талабы. Карапайым эл маалыматтын жоктугунан мамлекет сунган жеңилдиктерди колдоно албай жатканын Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Бакыт Төрөбаев да белгилеп, юстиция министрлиги маалымат берүү боюнча жеткиликтүү иш алып баруусун тапшырды. Бизге депутаттарга абдан көп кайрылуулар түшөт да. Негизинен мыйзамды билбегендиктен да. Окубайт, мыйзамды билишпейт. Анан кийин баягы айла жокто мыйзам билбегенден барып тиги акча беришет, тезирээк мен ишин бүтүрүп берчи деп, өзү мыйзамды жолу эле бар өзү неге. Баягы пособие алып аткан жарандар бар да, мыйзам биз киргизгенбиз. Эгерде ушул үй бүлөдө пенсионер болсо, ошонун пенсиясы доход кирбейт деген норма бар. Ал ишке кирген, туурабы? Ошол мыйзамды дагы эле билишпейт экен. Ошол мыйзамды билбегендиктен тиги социалдык кызматкерлер колдонуп, ар кандай пара сурап аткандагы биз угуп келет. Мына ошондуктан бул жерде ошону сиздер дагы эске алып койгула. Ошол көп нерсени элдер билбейт экен, нормалардычы. Ошо сиздер дагы түшүндүргүлө. Сиздер дагы тиги жардам бергиле жөнөкөй карапайым эл. Министр Аяз Баятов белгилегендей, жаңы мыйзам боюнча мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борбору мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо кызматы деп өзгөртүлүп, мыйзам жолу менен кандай иштер аткарылышы керектигин ар бир кайрылган жаранга айтып берет. Бул кызматтын адиси ар бир кайрылуу боюнча тиешелүү министрликке чалып түз иш алып барат. Жыйында депутат Марлен Маматалиев жүргүзүлүп жаткан реформаларга жараша юридикалык жардамдарды онлайн алуу мүмкүнчүлүгүн түзүп, смартфондорго тиркеме иштеп чыгууну сунуштады. Эми азыр мындай заманбап технологиялар бар да, эми ушуну юридикалык жардамды через электронный да кылсаңыз жакшы болот эле. Ошол эле мобильный приложениени разработка кылсаңыз, элдер атайын ошол борборго барып деле эмес, үйүндө отуруп алып, жазып керектүү нерселерди ала тургандай кылып койсоңуз, эми раз реформаны кылып атсаңыз, мына ушуну дагы эске алып койсоңуз, анан дагы колдон келсе протоколдук поручение кылып койсок, мобильный приложение кылып койсун, бул эң жакшы болот эле. Ага жооп катары министр калкка юридикалык кеңешти онлайн берүү максатында юстиция министрлигинин алдында укуктук жактан маалымат берүү борбору ачылып жатканын айтты. Ал эми депутат Равшан Сабиров да акысыз юридикалык жардам көрсөтүүнү санариптештирүү зарылдыгын белгилеп, мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды жакшыртуу үчүн адвокаттарды шыктандыруу үчүн эл аралык уюмдардан, донорлордон жардам суроо зарылдыгын айтты. Мына адвокаттарды бар го, уговорить этип, алып келип, стимулировать этип атабыз деп атпайсыңарбы? Ушуга силер эл аралык донорлорду таап туруп, ушул адвокаттарга жана проекттерди жазыш керек да. Жазып туруп, анан кийин булар партнерстве должны идти обвиняемым, понимаете, это самое. Они должны, обвиняемый должен доверять своему адвокату, а не то, что они это самое должны заблуждать. Вот эти моменты.
бул багытта мындай ишти алып барыш керек. Комитет жыйынынын соңунда мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобу түзүлдү. Ал топко мыйзамдын демилгечелеринин бири катары депутат Улан Пиримов, Кыргыз Республикасынын президентинин парламенттеги өкүлү Алмаз Абытов, юстиция министри Аяз Баятов, депутаттар Бакыт Төрөбаев жана Гулия Кожокулова кирди. Радиоматериал Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жана Финляндия Тышкы иштер министрлигинин Кыргыз Республикасындагы укуктук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн туруктуу сот адилеттигине жетүү долбоорунун колдоосунда даярдалды. Окуган Орозгүл Арстанова, Марал радиосу.